Былжырабай оозуң жап, оозуң ошо арка жагыңа жеткирип коем, жырып деди. Нурайым Калиелова аны Ак Буура милиция бөлүмүнө караган Амир Темир шаардык милиция бөлүмчөсүнүн жетекчиси Болот Алибеков ишинде отурганда сөгүп кеткенин айтып жатат. Өзү Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгынын кызматкери. Айтымында 18 мартта ишембиликтен келгенде кийген кийимине асылып, акырында жаман сөздөр менен сөгүп кеткен. Биз кийин келгенибиз субботник болгон. Сиз антип сүйлөбөңүз дедим. Десем, сен былжырап оозуң жап бар кабинетине кирип кетчи деди. Дегенде анан болот ака, сиз антип өзүңүздүн участковыйларыңызга сүйлөйсүз, мага антип сүйлөгөнгө укугуңуз жок сиздин десем, мен сага дагы бир жолу айттым, былжырап оозуң жап бар кирип кет деди. Анан сиз антип эмнеге мага андай сүйлөп атасыз деп ордуман турдум. Буга чейин сиз дечүмүн, анан жиним келип, анан сенсирип айттым да, эмнеге сен мени андай деп атасың десем, былжырабай оозуң жап, оозуң ошо арка жагыңа жеткирип коем, жырып деди. Окуя болгон жерде аталган мекеменин көпчүлүк кызматкерлери болгон. Ортодо келишпестик болгонун, милициянын ыплас сөздү айтканын кызматкерлер да тастыктады. Ошо оозуңду жыртып коем деди. А потом мен туруп айттым, мен болот ака, аял киши менен дагы тең келесизби дедим, и все. Здесь башка сөз болгон жок. Я болот ака менен чай ичип жүрүп сүйлөшкөнмүн, например, я ему плохого не желаю, и ей, да. Я что было, то и говорю. Нурайым Калиелова жетекчимен бир жаман сөз укпай иштеп, сырттан келген адамдан жаман сөз укканыма арданам дейт. Аны сөккөн учурда жетекчиси да жанында болгон экен. Болотбек, бул жерге бүгүн жумуш убакыты силер баягындай жүрөсүздөр го дегенде, кичине сөз тамашалаштырып эле бул жерде сөзмө-сөз баягы Нурайым менен айтыша кетишти. Анан биз айттык, жок, андай эмес. Сиз эми формадан жүрөсүз, а бизде ишембелик болуп атат. Бүгүн жумуш күнү болсо дагы мамлекет, бирок бизде ишембелик бар, 3 ай ишем. Ошону иш алып бартабыз деди. Анан Нурайым менен сөз айтышып кеткенде мен кабинетке кирип кайра чыкканда, кийин биз ошолдо кээ бирки сөздөр болуптур. Ал сөздөр мен укпай калдым. Жаман сөз айтканын ичкериге кирип кетип укпай калдым деген жетекчи башка кызматкерлердин окуя жөнүндө сураганын айтты. Кийин Болот Алибековго бир нече ирет кызматкеринен кечирим сурап коюшунда эскерткенмин деп жатат. Эми шеф айта албайбыз деп койду да, мен ойлойм, значит, болду окшойт деп калдым да. 3-4 жолу көчөдө дагы айттым, кечирим сурап кой. Менин сотруднигим эртең дедим, бул мага керек, мен сен менен иштеше албайм дедим, бул менен иштешем дедим. Биз өзүм бирок кечирим сурап дедим, бул кызыбыз жаш кыз, тем более дедим, жакшы жерде аткарып атат дедим. Нурайым Калиелованын билдиришинче, арыз жазылгандан кийин анын ишин эч ким караган эмес, өзүм артынан ээрчип жүрөм деп нааразы. Кайра эле Ак Буура милиция бөлүмүнө өткөрүп бериптир, аларга ишенбейм дейт. Ал эми шаардык милициянын басма сөз катчысы 10 апрелде ишти башкармалык өзү карай баштаганын билдирди. Өкөттүн бири дооматтарды коюп атышат. Ал эми ким кайсы тарап чын, кайсы тарап жалган экенин так билиш үчүн көзмө-көз кездештирип туруп, этикалык комиссиясы айтып атпаймынбы, ушу өзүнүн отурумун жүргүзөт. Ушул учурда анан белгилүү болот да, кайсы тарап канчалык деңгээлде бул жерде жөнөкөй этикалык нормаларын бузгандыгычы. Ошого жараша тиешелүү чараларды көрөбүз. Шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы да ушундай. Биз өзүнүн эгерде кызматкер тарабынан кандайдыр бир жүрүм-турум эрежелерин бузган болсо, этикалык нормаларды бузган болсо, ага ошо биздин ички тартиптин негизинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул окуя боюнча Болот Алибеков камерага сүйлөп берүүдөн карманды. Бирок чырды Нурайым Калиелова өзү баштаган. Кийген кийимиме асылып, уят сөздү биринчи айтты деп жатат. Ошондой эле сөкпөгөнүн билдирип, баары курулай доомат дейт. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузуриков, Бейтарап, Ош шаары. Ошоткан себеби начальник өзүнүн кабинетинен чыгып, зам начальник сырттан киргенде экөө бул жерде бир маселени сүйлөшүп атышкан. Юрист бала бар эле, жер адиси боюнча бала бар эле. Бардыгыбыз эле ушул жерде болчук да. Эки эле сотрудник жок болчу. Бирөөсү отпускада, бирөөсү больничныйда болчу. Калган баарыбыз ушул эле жерде начальникти күтүп атканбыз, чогуу обедке чыгабыз депчи. Анан келип ушинтип сөгүп кетип атат. Мен өзү социалдык кызматкермин, өзүм ушу зордук зомбулукка каршы проекттерди жазып ишке ашырам да. Эми мынтип кайра өзүм милициянын начальнигине зомбулукка калып отурам да. Андан кийин өзү сиз менен байланыштады, өзү тарамагандай. Эч нерсе болгон жок да. Ал мени лично келип коркуткан жок, бирок көчөдө
баары эле айтып келип атат, милиция мени тирешпей эле койбопсуң, ал сени мынтип атат, тигинтип атат депчи. Анан акыйкат болуш керек да. Ооба, артыман ушинтип жаман сөз сүйлөп, эми менин жолдошум жок да. Жолдошу жок аял ушундай болот да. Анан бул жолдошу жок аял ушундай урушчак болот. Бул өзү ушундай да. Эми менин жолдошум жок болгон причина эмне? Булчу бул өтө түшүнүгү төмөн адам ушинтип сүйлөйт да. Жолдошум жок болсо эле, анда жолдошу жок аялдардын баардыгы эле неме болуш керекпи? Сөз сүйлөбөш керекпи, унчукпаш керекпи? Чё за дискриминация да, мен түшүнбөйм. Причем жолдошум болсо болбосо деле бунун ушундай кылганы туура эмес да. Же бул эмне буга болушу аркасынан болушуп келе турган күйөөсү жок экен деп эле сөгүп кете бериш керекпи?